Жылдызмын деп келиндик кызматты аткарып жүргөн Айдана Дека мактоого алынды. Кыргыз эстрада ырчысы Айдана Дека карантин учурунда үй бүлөсү менен айылда кайын журтунда жүргөнү маалым. Айдана Дека келиндик кызматта жүргөн видеолорун Instagram баракчасына байма-бай жүктөп турат. Сөз болуп жаткан видеолордун биринде ырчы айым тыпылдап тандырга нан жаап жүрөт. Мунусу менен ырчы айым көрмандары тарабынан мактоого алынды. Бири шаардан келдим, жылдызмын дебей келиндик кызматты аткарып жатасың десе, калганына Айданадай кызды тарбиялаган апасына рахмат дешүүдө. Маалымат булагы Аргумент Чакиткежи. Кызсайгал Кабылова, Эрнис үйлөнмөктөн нары ашып кетсин, мага баары бир. Менин атымдан аккаунт ачып алып, үйлөнүп алды деп ыйлап жазып жатышат. Үйлөнмөктөн нары ашып кетсин, мага баары бир. Элдер мени ушул аккаунттардан кирет деп ойлоп жатышат экен. Жеке билдирүү толуп кетиптир. Ичин күйүп, ачып жатасыңбы аккаунттарды деп. Иштеп кол бошобой 2 күн кызымды көрбөй, 2 сутка уктабай иштеп жүрөм. Мен үйлөнгөнүн жакында уктум. Бактылуу болсун, адам катары кызым экөөбүз атасына бакыт каалайбыз. Биз такыр сүйлөшпөйбүз, 1 жыл болду, бири-бирибизди таанбай деле калдык десем болот, деп Кызсайгал Кабылова билдирди. Маалымат булагы Аргумент Чакиткежи.